Саламатсыздарбы? Учур маселеси программасы менен Тилек Айталиев. 16 сентябрь күнү бүткүл дүйнөлүк тазалык күнү. Дээрлик 190 жакын мамлекет дал ушул эртең масштабтуу ишембиликти өткөзөт. Албетте, бул ишембиликке дагы биздин Кыргызстан катышат. Бүгүн ушул теманын алкагында талкууну жүргүзгөн жатабыз. Студиянын коноктору менен тааныштырып кетсем, ушул бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүн уюштуруп жаткан Экодемик коомдук фондунун президенти Айжан Чыныбаева, ошол эле Экодемик коомдук фондунун аткаруу директору Венера Мамбет Мусаева жана Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Асел Мурзабаева. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгач эле суроону Айжан айым сизге берсем, айтсаңыз, негизи эле эртең ушул өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк тазалык күнү негизи эле каяктан пайда болгон, кыскача таржымалына токтолуп кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү эртеңки майрам 15 жыл мурун башталган Эстонияда. Бир бизнесмен чыгып, өлкөсүн чакырып, интернеттен жазып, келгиле Эстонияны тазалайлык деп, 10 жыл проект менен Эстонияны тазалап, анан башка өлкөлөрдү чакырып, 15 өлкө болду, анан 20, азыр 190 өлкөдөн ашык бул чоң эл алырлык проект болуп калган. Кыргызстанда биз 5 жыл катар кылып атабыз. Анан биз абдан сыймыктанабыз. 3 жыл биз биринчи орун алдык. Анткени 10%-тен ашык, где-то канча 650 миң кишилер чыгып, биз биринчи орун алдык деп. Ошондуктан биз бүт ар бир Кыргызстандын жаранына биринчиден чоң рахмат айтабыз. Биздин Кыргызстаныбыздын имиджин өзгөртүп, жашыл экономикага жана таза өлкөбүздө жашаган үчүн деп ушундай бизге чоң долбоор келе берсин, Кыргызстаныбыз өнүксүн деп ушундай проекттер менен алектенебиз. Венера айым, айтсаңыз, мынакей негизи эле ушул бүткүл дүйнөлүк тазалык күнү Кыргызстанга кантип келип калды? Канча жылдан бери ушул тазалык күнүн уюштуруп келебиз? Жана мына 16 сентябрда белгиленип атат. Бул дата кандайча коюлуп калды? Ушул тууралуу түшүндүрүп берсеңиз. 2017 жылы Айжан Адамкалыевна Эстонияга барып катышып келди. Андан кийин бизге ушундай предложение түштү эстонецтерден. Силер дагы Кыргызстандын атынан представитель болуп Экодемик коомдук фонду катышпайсыздарбы деп. Биз макул болдук, анткени биз 2014 жылдан бери эле ушул таштанды маселеси менен алектенип келатканбыз. 2018 жылы биринчи жолу Кыргызстанда өткөрдүк. Айжан эже айткандай эле биринчи эле жылы бизде Кыргызстандын жарандарын 10% катышып, биз эң активдүү мамлекет болуп ошо кошулуп калдык Эстониянын программасына. Рахмат. Асел айым, айтсаңыз, негизи эле мынакей эртеңки ушул масштабтуу өтө турган тазалык күнүнө, албетте баягы бул тазалык күн болуп аткандан кийин экология министрлигине да тиешелүү болуп калат. Асел айым, айтсаңыз, негизи эле ушундай уюштурулуп аткан иштерге министрлик тараптан кандай колдоо болот? Ошо эле эртең өтө турган иш-чарага. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бул иш-чара биз ошо компетенттүү министрлик болгондуктан биздин координация алдында өтөт. Бул иш-чара биз дагы ушу башка өнүккөн өлкөлөрдө эле Кыргызстан 2022 жылы 6 сентябрда биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин белгилеси менен указ чыгарып 305 ал ушу улуттук тазалык күнүн белгилеген да. Ошондуктан ошол себептен ошол 2022 жылда бери официалдуу түрдө Кыргызстанда улуттук тазалык күнү болуп жарыяланды. Улуттук тазалык күнү бул бир жылда эки жолу өтүшү ишембилик болот. Бул үчүнчү ишемби сентябрь айыныкы, анан үчүнчү ишемби апрель айыныкы болуп коюлду да. Министрликке ошо президенттин администрациясы тарабынан ушундай тапшырмалар берилген. Баардык ушу Кыргызстанда республикада өтө турчу бул
иш-чараны көзөмөлдөп анан координация кылып тургула деген. Ошонун натыйжасында биз бүгүнкү күндө бардык республика боюнча бардык биздин кызматкерлер даяр. Мунун ичинде 37 мамлекеттик министрликтер анан ведомстволор катышат. Алардын баарына ошо биздин министрликке берилген тапшырма боюнча өздөрүнүн жер-жеринде локациялары бекитилген, кайсы жерде кандай болот. Андан тышкары биздин аймактык башкармалыктар бар. Алар болсо бардык жердеги, айылдардагы, жердеги, райондордогу бардык аймактарды алар бөлүштүрүп беришет. Биздин ушул башкармалыктар жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен биргеликте иштешет. Анан анын жыйынтыгы менен кайрадан биз бул иш-чара бүткөндөн кийин баардыгынан ошондой отчетторду алабыз, кандай өтүп атат, андан тышкары мониторинг, анализ жасайбыз. Ар бир өткөн иш-чарадан кийин кандай жылыш болуп атат, кандай динамика өсүп атат, азайып атабы таштандылар, көбөйүп атабы. Андан тышкары негизги максаттардын бири болуп бир гана тазалоо эмес, буларды баягы өз-өзүнчө сорттоо болуп саналат. Биз ошо максималдуу түрдө ошо кайрадан иштетүүчү ишканалар менен чогуу иштешип, ар бир жаранды, ар бир элди ушундай көндүрөлү деп жатабыз, баягы өзүнчө сорттогонго. Себеби алардын жөн эле ыргытпастан пайдасын көрүш керек да. Бардык дүйнө өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын колдонуп, биз аны ыргытпашыбыз керек. Максималдуу түрдө кайрадан экинчи керектүү буюм жасашыбыз керек. Ошондуктан биздин министрлик тарабынан абдан чоң иштер жасалды. Эң негизги болгон бул мыйзамдар өзгөрүлдү. Баягы 20 жылдан бери өзгөрүлбөй калган мыйзамдар өзгөрүлүп, жаңы редакцияда болду. Башка эл аралык мыйзамдарга шайкеш келтирүү максатында бардыгы жасалды да. Былтыр эле ушул маалда ушул иштерди кылып атабыз дедик элек. Эми бүгүнкү күндө буюрса ишке ашып отурат алардын баары. Кыскача ушу. Айжан айым, айтсаңыз, мынакей ушул эртеңки өтө турган бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүн уюштуруп аткан Эко демек коомдук фонду негизи эле баягы эмне иш аткарат? Ушул тазалыктан тышкары дагы ушундай коомго кандай пайдасы тийгизип келет? Биринчиден биз Венера айткандай 2014-жылы биз Венера көз кафе менен иштеп көлгө чыкканбыз. Анан рыбачындан кийин жолдо көп таштандыны көрүп, биринчи жөн эле кичинекей пакеттерге мусорду чогултуп, анан ойлондук эмне кылалы. Ай сайын келсек, баягы эле таштандуу ошол жерде калып, өзгөрүш болбой. Мен Facebook'ка видео жазып айттым, ким келгиле, ким келет, 3 күн бар, сезон башталгыча биз жын айлык деп жөн эле эксперимент койсом, 150ден ашык ыктыярчылар жазып бизге, биз жөн эле жарандар, биз жөнөкөй эле кафеде иштеген эки партнер болчубуз. Анан биринчи ишембиликте 150 киши чыгып, анан 500 киши чыкты. Анан администрация менен чогуу иштеп, Ысык-Кульский администрация менен 2000 киши чыгып, биринчи глобальный уборка Ысык-Кульда жасаганбыз да. Анан ошол жактан элдер көрүштү, биз эч кимди шилтебейбиз, айтпайбыз, булар жынабайт экен. Биз айттык, бул келген туристтер, жана внутренний туристтер муну калтырат, эл менен иштеш керек деп. Бул гөлдүктөр айтчу, мына Бишкектен келип кир жасайт. Анан гөлдүктөр менен иштедик, Бишкектен, Баткенден, Оштон ыктыярчыларды алып келип, айттык, келгиле бөлүшпөй, көлүбүздү сактайлык, жынайлык деп ушундай процесстер башталып, бизди башка эл аралык фонддор чакырып айтышты, поделитесь своим опытом, көрсөтүңүз Кыргызстанда кандай маселени чыгарып. Мен сыймыктанам, биздин элибиз ушундай демократияда өсүп, биз жаман нерселерди көрсөтөбүз, жакшы нерселерди также көрсөтөбүз. Анан иштедик, көп каттарды жаздык, Министерство экологияга жаздык, администрация президенти келгиле иштешейлик деп. Биз айткан жокпуз, силер иштеген жоксуңар. Биз айттык, келгиле иштейлик жарандылык фонддор менен, потому что ыктыярчылар көп. 10 жылдан ашык Венера көз иштеп атабыз. Ар бир шаарда, ар бир айылда бизде WhatsApp группалар бар. Ошон үчүн биз баары билишет, эл аралык чоң күн болот 16 сентябрь. Анан
айтып кетейин деп атам. Биздин өкмөт биз менен сөзсүз тыгыз маселеде иштейт. Мисалы биз 2017 жылда биз айтканбыз, келгиле субботниктерди ай сайын кылайлык деп. 1 марттан 1 июнга чейин деп, ошондой катты жасак, тоже кабыланып, эми бүт, конечно, элдер жакса да жакпаса да чыгып жүрөбүз да, 1 марттан 1 июнга чейин. Бирок бул маселе чоң. Мисалы Африкада ар бир ишембилик күндө чыга беришет элдер. Бул ментальность, да, ой жүгүтүү процесстер башка болот, уже башка жаңы жарандар келип, уже башкача өсөт. Албетте, Айжан эже, негизи эле баягы коомдун тазалыгын сактоо ар бир кыргыз жаранын милдети. Венера айым, айтсаңыз, мынакей эртеңки өтө турган бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнө сиздердин фондуңуздар кандай даярдык көрүп жатат? Жана кызыктырган суроо, кайсыл аймактарда өтөт, кандай өтөт? Эртеңки өтө турган иш-чаранын кыскача программасы менен таныштырып берсеңиз. Бизде Кыргызстанда ыктыярчыларыбыз бар, өзүлөрүбүздүн тим лидерлерибиз бар, ар бир региондордо. Бизде уже база чоң. Былтыр мисалы бир организация кайсы жерге чыкса, кайра эле ошол жака чыга беришет да. Баягы көнүмүш адат болуп калды уже 6 жылдан бери. Биз алар менен байланышабыз, сиздер катышасыздарбы, катышпайсыздарбы? Баягы катышпайбыз деген киши жок да, баары эле катышабыз дешет. Ошолорго биз локация бөлүп беребиз. Каптары, перчаткелери жок болсо камсыздап беребиз. Биздин партнерлорубуз бар. Негизи бүткүл Кыргызстан боюнча эле өтөт. Нарында, Караколдо, Баткенде, Ошто, Жалал Абад, Кара Алты баары чыгат. Кыргызстан боюнча бүт эле чыгат. Канча жаран чыгуу алдында турат? Болжол менен мисалы канча волонтер бар сиздерде? Бизде волонтерлор негизи студенттер, 50 миңден ашык волонтер бар. Бирок баары толук чыкпайт деп айта албайм, конечно. Бирок 700 миңден ашык болсун деп атабыз, Кудайдан тилеп. Биринчи орун айлык деген ойдо турабыз, максатта. Рахмат. Асель айым, негизи эле ушул эртеңки өтө турган иш-чара бул баягы жалпы эле Кыргызстандын жаратылышы, экологиясын сактап калуу максатында уюштурулуп атпайбы? Баягы эгемендүүлүктү алгандан бери эле Кыргызстан жаратылышыбызды сактап калышыбыз керек, экологияны сактап калышыбыз керек деп айтып келебиз. Бирок акыркы учурларда мамлекет тараптан ушул экологияга өзгөчө көңүл буруп жатат да. Анан айтсаңыз, ушул министрликтин өкүлчүлүгүнөн катары айтсаңыз, негизи эле бүгүнкү күндө ушул экологияда кандай коркунучтар бар бүгүнкү күндө? Экологиялык коркунуч бул дүйнө жүзүндөгүдөй эле глобалдык коркунуч бизде дагы бар, Кыргызстанда дагы. Ошо алардын негизгилеринин бири болуп ушул таштандын маселеси болуп турат. Биз муну иретке келтиришибиз керек. Кыргызстан азыркы учурда ошо жанагындай переломный момент өзгөрүү алдында турат да. Ошондуктан баягы биз министрлик тараптан компетенттүү орган болгондуктан биринчиден баягы эскирип кеткен эски СССР убагындагы мыйзамдардын баарын иретке келтириш керек. Өзүңүздөр билесиздер, баягы мыйзам актылары оңолмоюнча иретке келбейт. Ошондуктан ошо жана айтып кеткендей, ошондой эң негизги жанагы өндүрүш, жанагы тиричилик калдыктары жөнүндө деген мыйзам быйыл күчүнө кирип, 30 августтан баштап күчүнө кирип иштей баштады. Ал боюнча дагы ошо өзүңүз айткандай президент тарабынан абдан чоң колдоо болуп атат. Депутаттар дагы баары бир добуштан экологияны ушунчалык приоритеттүүлүгүн билип туруп баардыгы колдоп атат да. Буга чоң рахмат айтып коет элем биздин урматтуу депутаттарга дагы, биздин президентке дагы ушундай чоң иштерди бизге демилгелеп, анан биз ошонун негизинде кылып баягы биз дагы эл аралык деңгээлге жетип, жанагындай циркулярдык экономиканы биз дагы Кыргызстанга орнотуп, жанагындай кайрадан ошо свалка жанагындай калдык таштоочу жайлардан арылсак деген эле максатта. Себеби алар көбөйүп кетишти. 400дөн ашык бизде ушундай калдык таштоочу стихиялык
жайлар көп болуп кетти да. Өнүккөн өлкөлөрдө бул калдык сактоочу жай деген түшүнүк жок да, аз да. Ошондуктан баягы биздин канча жерлерибизди ээлеп жатат. Ошондуктан биринчи эле максат буларды кайрадан иштетүү да. Ошол жаатында жанагындай кеңейтилген өндүрүүчүлөрдүн кеңейтилген жоопкерчилиги деген расширенная ответственность производителей деп ошондой жаңы система киргиздик да бул мыйзам менен. Бул экономиканы жаңы экономикалык механизмди жөнгө келтирүүчү бул жаңы принцип болуп саналат. Бул жерде ар бир өндүрүүчү дүйнөлүк практика колдонуп жүргөн булгоочу төлөйт деген принциптин негизинде келип чыгып атат. Ошондуктан бул ойлойм бул жакшы өзүнүн натыйжаларын берет деп. Рахмат, Айжан айым азыр Асель айым эле айтып кетти. Багы элдин аң сезими бүгүнкү күндө жанакы таштандыларга багы биз акча төлөп аткандан кийин тазалаш керек деген мамиле кылат деп. Анан сиз сөз башында айттыңыз, бул эртең өтө турган иш-чарага биз Эстониядан билип келдик деп. Жанынан айтсаңыз, негизи эле ушул башка мамлекеттерде, ошол эле сиз барып келген Эстонияда багы элдин аң сезими кандай? Мисалы, ошол ишембиликке, ушундай дүйнөлүк масштабтагы ишембиликтерге элдин аң сезими кандай жана күндө кыргыз элинин коомчулук бул сиздер кылып аткан иштерди кандай кабыл алууда? Бул жакшы суроо. Эстонияда 15 жыл мурун көйгөй болуп, Эстонияда 1 миллиондон ашык киши жашачу. Анан алардыкы мусороперерабатывающий заводдор жок болуп, вообще бул маселени баягы эле Советский Союз убагында таштандуу жана переработка маселе абдан жаман деңгээлде болчу. Бирок ошо киши тоже бизнесмен жөн эле чыгып жасайлык өкмөттүн проблемаларын чечелик деп эл менен иштеп, азыр Эстония эң алдыңкы таза өлкө болуп калган. Анан Эстониянын эли мен уже 5 жолу бардым. Таптаза жүрүшөт, 2-3 заводдору бар. Бул маселени алар чечти. Зеленый экономикага өтүп, өнүккөн өлкө болуп калды. Анан биз карасак, биз да сыймыктанабыз. Биздин фонд баштаганда 2014 жылы бизде даже жок болчу мусороперерабатывающий завод дегенде биз уга элекпиз ошондо. Азыр биз билебиз, бизде 3 организация бар. Ассоциация переработчиков, анан Wastenet, анан отдельные независимые переработчики деген 3 организация бар. Ошол жакта мисалы 30-тан ашык бизнестер бар уже. Алар мусороперерабатывающий жана мусорораздельный сбор деген компаниялар бар. Ошондуктан мен ойлойм, бул уже сыймыктаган нерсе. Бул компаниялар уже өкмөт менен иштеп, өзүнүн маселесин чечип жүрүшөт. Жана вот Министерство экологии жаңы эле министерство болду. До этого было просто агентство. Азыр бул маселени сөзсүз президент чоң трибуналардан айтып, зеленая экономика жана климатический фонддор менен иштейлик деп, бул абдан туура биздин өлкөбүз үчүн. Потому что биз экинчи Швейцария десек да, биринчи Швейцария Центральный Азияга болсок, биз татыктуубуз деп ойлойбуз. Биз эл менен тыгыз иштесек, мектептен, садиктерден, университет менен жаңы муундарды даярдасак, алар уже сөзсүз түшүнөт, что сен бияка калдыктарды калтырба, бирөө даже калтырса жинап кой деп. Бул патриотик сезим менен биз иштеш керекпиз да. Дөнтүкө сен кыргызча сүйлөй жүрсөң, там белек менен жүр да. А сен жинап кой, даже бирөө калтырса. Бул ментальность менен чогуу иштесек, мен ойлойм, мисалы спортсмендер жана масс-медиадагы жүргөн жылдыздар, алар сөзсүз, мисалы биз сурадык, пожалуйста, IT-блогерлер, TikToктор, Instagramдор жазгылачы, жинайлык десек, алар айтат, бизге 10 000 сом берсеңиз, анан биз ошол маселени көтөрөбүз. Я говорю, биз анда патриоттук сезим кайсы жөнүндө сүйлөшөбүз? Мисалы, спортсмендер чыгып беребиз дешти, у них сейчас состязание, да? Алар айтат, биз даярданабыз, анан чыгабыз дешти. Бул экология не только для экологов, жана Министерство экологии үчүн же өкмөттүк иштеген кишилер, бардык жарандын маселеси болуш керек дейм. Ошондуктан мен сизге чоң рахмат айтам. Биздин ыктыярчылардан сиз түшүнүп, бизди чакырып, конечно же, биздин президентибизге эң чоң ыраазычылык, биздин бүт каттарыбызды алып, өзүнүн команда менен иштеп, указдарды жазып, 2025 жылга чейин
вот как раз по полигонам проблеманы Министерство экологии жана курирующий вице-премьерлер отчет менен чыгышат. Канча полигондор, да, профессиональный полигондор Кыргызстанда курулду. Мисалы, бир полигонго чейин $1 миллион кетет. Потому что это профессиональная должна быть мембрана, чтобы эми токсичный нерселер кетпесин деп биздин жерибизге. Чоң рахмат. Асель айым, негизи эле азыр ушул таштаган полигондор жөнүндө сөз болуп кетти. Анан ушул багы суроо сизге тиешелүү болгондон сизге берим келип жатат. Биз билебиз, көп жылдан бери эле Бишкектин сыртындагы жайгашкан Таштанды полигону бул эң чоң көйгөйлөрдүн бири болуп келет. Ошол учурда быйыл жайында дагы ошол Таштанды чогултууда шаар ичинде бир аз көйгөйлөрдү жаратып, коомчулукка ызычуу болду. Анан айтсаңыз, негизги бүгүнкү күндө эле ошол шаар сыртындагы Таштанды полигонун багы күйүп аткан отту өчүрүп, анан жаңы ошол жерге завод курулайын деп атат. Негизи эле бүгүнкү күндө ошол шаар ичиндеги Таштанды менен кантип күрөшүп келебиз? Ооба, бул абдан көйгөйлүү маселе болуп турат. Бишкектин полигонун мисалга алсак, бул мэрия биздин жергиликтүү башкаруу органы тарабынан иштетилип келет дагы, жана ар кандай эл аралык деңгээлде проектилерди, долбоорлорду өздөрүнө алып келип жатат да. Анан ошо акыркы жылдары, ошо 15-жылдан берки созулуп кеткен ошол жана проектиси бүтпөй жатты да. Бул боюнча биз тиешелүү кеңештерибизди да айтып аттык, тиешелүү чараларды да көрүп аттык. Эми ал ушундай деңгээлде чечилип калды. Бирок бүгүнкү күндө абдан жетекчиликтери алмашып, азыркы күндө абдан жакшы иштер жүрүп атат. Буюрса мына октябрда деп айтып атышты эле, ушу жаңы жанагы эски Таштанды таштоочу жайды толугу менен рекультивациялап, жанагы өрт өчүрүлдү да. Өрт өчүрүлүп, жанагындай дренажный системалар коюлуп, проекттин тууралап туруп, анан ошол өчүрүштү дагы рекультивация иштери да бүтүп калды да. Эми ошол жаңы бир долбоорду алып келип атабыз деп айтып атышат. Ошо октябрь айларында уже капсуласын салып, уже жанагындай кайрадан иштетүүчү чоң завод 90% бардык таштандыларды иштетүүчү ишкана курабыз деп жатышат. Чоң рахмат. Венера айым, айтсаңыз, мынакей баарыбызга эле маалым болгондой, президент Садыр Жапаров жаз мезгилинде ошо көлдүн астын тазалоо иштерин тапшырып, 150 күн дегенде көл астынан 11 тонна таштанды, жана 101 километр тор чыгарылды да. Анан мындай көйгөй бир эле биздин ысык көлдө эле эмес да. Анан сиз баягы ушул коом менен иштеп, тазалык багытында иштеп жүргөндөн кийин айтсаңыз, бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын аймактарында кандай көйгөйлөр бар ошол экологияга тиешелүү? Экологияга тиешелүү алыс айылдарда, ушу нарындан байкап жүрөм негизичи. Негизи эле биздин региондордо таштанды маселеси оорда, анткени таштандыны алып кетпейт эч ким. Ар ким өз каалаган жерине эле аңды касат, аны толтурат, көмөт и кете берет да, ушинтип эле баягы переработка эмес, даже вывоз дагы жок да региондордо. Анан суунун жээктерине дааратканан көп салышат. Мен ушуну байкап жүрөм. Мен да айтам, замечание кылам, жок дегенде санитарный эмени сакташ керек деп. Тилекке каршы андай болбой жатат да. Мен ушуну аябай көп көрөм айылдарда, региондордо. Негизи основной маселе ушул таштанды. Көлдө биз өткөндө дагы өткөрдүк суббота күнү. Кенедей жерден эле дайверлер 15 мүнөттүн ичинде 6 мешок пластик алып чыгышты. Биздин жарандар пластикти жөн эле ыргытышпайт, анын ичине кумдан толтуруп, жакшылап туруп. Поэтому чыгарганга оорураак болуп калып атат да, көп убакыт алып калат. Айжан айым, мынакей Венера айым айтып кетпедиби? Ошол негизги эле экологиялык көйгөйлөрдүн бири мамлекетте бул таштанды маселеси. Таштандын ичинен багы желим буюмдар, пластиктерди айтсак. Биз баарыбызга эле маалым болгондой, быйыл президент тараптан атайын жарлык чыгып, желим буюмдарга чектөөлөрдү киргизди да. Мыйзам боюнча ал көлдө башталды. Мен дагы ушул көлгө барып ушул боюнча сюжет жасаганда, ал жерде ошол бир эле жөнөкөй эле жаран өз дүкөнү иштетет экен. Ал баягы ошондой таштанды жерге барып, желим пакеттердин учуп жүргөнүн көрүп эле, баягы өзү патриоттук сезим менен
мен желим буюмду такыр колдонбойм. Дүкөнгө келген адамдарга мен багы эрте чирий турган кагаз буюмдарга салып берем деди да. Анан айтсаңыз бүгүнкү күндө баягы бир эле ушул желим буюм эмес, экологияга ушундай көп жылдан бери чийирип, экологияга зыян келтире турган кандай буюмдарды да чектөөгө киргизиш керек? Баягы сиздин жарандык оюңуз. Биз абдан сыйлыктанабыз. Биздин, наверное, 20 катыбызды президент окуп, жана Министерство экология менен 5 жыл мурун бизде рабочая группа болгон по запрету пластиковых пакетов. Ошо мыйзам боюнча көп иштедик. Мен абдан сыймыктанам, биздин депутаттар ошо маселени колдоп, түшүнүп, эл менен иштеп, жана пластик тыюу маселелери уже баштады. Биздин фонд информационный компанияга жардам берип, биз эко-марафон менен жүрдүк, көлдүн бизнесмен жана жөнөкөй элдер менен сүйлөшүп, түшүндүрүп, анткени сиз туура айттыңыз, биз чогуу мусорный полигон менен чыгып, Венера менен биз канча пластик деген пакеттерди, алар 200 жылдан ашык даже эме разлагаться этпейт да. Ошондуктан биз түшүнөбүз, ар бир элге жакпайт бул, потому что неудобно пользоваться там да бумажный пакеттер менен. Бирок бул чара айла жок келип атат да, потому что климатические изменения болуп, ар бир жаран быйыл барыбыз судан көрдүк да проблемаларды, жана абдан ысык болгон. То есть ар бир жаран менен разъяснительная работа болуш керек да, биз ойлонобуз. Анан сөзсүз ар кандай варианттар бар. Пакеттер менен мисалы көл айла жок, көлдү жаптык да. Жана башка пластиковый буюмдарды сатса болот, переработкага айланса болот. Ошондуктан запретительная мера болсун, бирок разъяснительная мера да болсун да. Ошондуктан азыр эл менен иштесек, мусор бул ресурс деш керек да. Таштандуудан акча чыгаруу нерсе болуш керек деп. Бул чоң маселени, конечно, только с помощью государства чечсе болот да. И, конечно, көп фонддор бар, эл алык фонддор. Анан ошолордун жумушун текшерсе, кандай ушунча гранттар келди, 20 миллион, 200 миллион гранттар экология бөлүндү. Ошону көрсө, каяка кетиришти? Потому что бизге сөзсүз результат керек да, президент айткандай. Бир министр жаман иштесе уже кетирет да. Точно так же ушундай фонддор келип кандай маселе менен чечүү? Эл менен иштесе, отдельная информационная компания болот. Элдерге жалпак тил менен айтып берсе, ар бир жаран түшүнөт. Потому что ар бир жаран все-таки патриот сезим бар деп ойлой, ишенебиз. Ошондуктан тыюу самая крайняя мера да, именно вот көлгө айла жок, ошондой тыюуга келдик. Анан системный жумуш болсо, 2-3 жылдан кийин эл менен иштеши болсо жумуш, мен ойлойм, биз пластикти азайтабыз деп ишенем. Рахмат. Асель айым, мындай азыр бир жакшы талкуу болуп атат. Бул таштанды маселеси, ошол эле баягы желим баштыктар. Анан айтсаңыз, негизи эле ушул мынакей желим баштыкты көлгө чектөөнү киргизбедиби? Анан негизи эле жалпы Кыргызстанга качан киргизебиз? Бул кадамдын максаты эмнеде? Бул кадамдын максаты Айжан айым айткандай, таштандыдан арылуу биринчи кезекте, кайрадан иштетүү, элдердин экологиялык ишкердүүлүгүн сезимин ойготуу да. Бир гана тазалап койбостон, баягы приятность полезным деп коет го. Ошол максатта, ошол таризде биз жана айтып кеткендей 131 ошо президенттин эмеси жарлыгы чыккан, ошо кечиктерилүү чара көрүү боюнча ысык көл өрөөнүндө. Ошолдун эле коштоп эле бизге ушундай тапшырма берилип, министрлик тарабынан ага ошол жарлыкка өзгөртүү киргиздик да. Ошо ысык көл өрөөнүндө ошо пластикалык пакеттерди тыюу боюнчачы. Андан кийин эле биздин ошо депутаттар колдоп, бизди колдоп, ошо биз мыйзам жазып, ошол мыйзам артынан эле чыкты. Ал жерде көп талкуулар болду, депутаттардын баары колдошту. Анан биздин биринчи негизги максат баягы өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарына киргизилди бул мыйзам. Бизде Кыргызстанда 23 өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары бар да. Биринчи кезекте ошолорду тазалайлы, ошо көл менен биосфералык аймак деп саналат да.
ошо көлдү үлгү кылып ошо баардык жаратылыш биздин кооз туристтик аймактарды тазалайлы деген максатта ошентип киргизип министрлик тарабынан киргизилсе, экинчи окууда депутаттар айтышты, эмне үчүн только ушул эле жерлерде болуш керек, Кыргызстандын баары таза болуш керек деп алар ушундай демилге көтөрүп, анан экинчи, үчүнчү окуу менен Кыргызстандын баардык аймагына да киргизилди. Бирок бул деген 2027-жылдан баштап күчүнө кирет да. Азыркы күндө ушул өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарына кирди. Эми 27-жылдан бери баштап ушу башкы Кыргызстан Республикасынын баардык өрөөнүндө аталган тизме бар. Ошол тизмеге тыюу салынып, анан өзүнүн жанагы укук бузуу жөнүндө кодекске дагы чаралар, административдик чаралар киргизилди да. Кошумча суроо берейин да сизге. Бул суроону баягы көпчүлүк көрүүчүлөр дагы кызыгып турса керек. Биз сөз кылып жаткан албетте бул желим буюмдарды бул көп жылга чийилгенден кийин биз сөзсүз түрдө баягы кагазга өтүшүбүз керек да. Бирок ошол эл ичинде дагы айтылып келет, баягы желим буюмга салыштырмалуу кагаз буюмдар булар 2 эсе, 3 эсе, керек болсо 5 эсе, 10 эсеге чейин кымбатыраак болот экен да. Анан көпчүлүк дүкөн иштеткен адамдар баягы өздөрүнүн ушул маселе ушул жагында чечип берсе болот эле, арзанатып берсе болот эле деп. Баягы биз желим буюмдан кагаз буюмга өтүп аткандан кийин ошол жакты дагы кандайдыр бир жеңилдетип бере турган жактар каралганбы? Биз бул мыйзам киргенде ооба туура айтасыз, баягы мындай эме болуш үчүн, жеңил болуш үчүн, постепенно переход болуш үчүн ошо Айжан айым айткандай 1-июнда чоң иш-чара кылдык да, ошо жанагы президенттин аппаратында Бактыер Кечиштин катышуусу менен биз чоң иш-чара өткөрдүк да, ошол жерде ошо ысыкөлдү аракет кылдык да, баардык жарандарга маалымат иретинде жеткирүүгө, ага биздин дайыма өнөктөш Айжан айым дайыма жардам берип жүрөт. Булардын жардамы менен биз көп жанагындай сиз айткан бумажный пакеттерди алып бардык, эко-шоперлер жанагы текстильный материалдан жасалган альтернативдүү түрүн аракет кылып, түшүндүрүү иретинде кылып көрдүк да. Чоң жанагындай маркеттерге, магазиндерге алып бардык. Ал жерден элдер мындайча айтып, принципе кабыл алышты да. Булар канчадан бери көйгөй бул маселе көтөрүп жүргөндүктөн моралдык түрдө уже даяр эле болуп калган экен да. Биздин эл деле түшүнөт да. Эртелби, кечпи биз баары бир ушундай маданиятка келишибиз керек. Жада калса жанагындай эң жакыр өлкөлөрдө деле, жанагы Афганистан, Африкада деле ошондой бумажный пакеттерди алышат. Ага караганда бизде Кудайга шүгүр. Эми ооба бир аз кымбат болот экен да. Бул тууралуу багы анда да иш-чаралар өткөрүлүп, баардык жана өндүрүүчүлөрдүн баарын чакырып, бул көбүнчөсү муну менен камсыздоо, альтернативдик пакет менен камсыздоо экономика министрлигине тапшырылганда, багы өндүрүүчүлөр менен иш жүргүзгүлө депчи. Алар да өз кезегинде ушундай иштерди жүргүзүп, алардын баарын ушундай чакырып, анан алар да туура кабыл алып, анан ошондой жака өткөнгө биз камсыз кылып беребиз деген ишканалар чыкты. Профилирование кылып атышат кээ бирөөлөр, пластиктен крафт пакеттерди өндүрөбүз деп атышат да. Себеби бизде жанагындай бумажный пакеттер көп эле импорт менен келет да. Bizde özübüzde tokoylordubuz деле ишканаларыбыз жок, ошондуктан алар привозной да, ошондуктан биз эметип беребиз деп атат. Колдо эме чыгарып беребиз. Бизге деген болгону количество керек, канча потребность керек, ошону бизге берсеңер биз чыгарып беребиз деп атат. Эми биз дагы ошо Айжан айым айткандай бул айла жоктун чарасы, ошондуктан бизде өтүшүбүз керек. Ошондуктан сразу эле кылып салбастан биз мындай ошо поэтапно кылып жасалды да. 2024-жылдан баштап анан өндүрүү эме тыюу салынат. Ага чейин мына бул азыркы иштеп аткандар иштеп алсын. Анан алардын да убактысы болсун, альтернативдик эмеге издөөгө алган пакеттерин өткөрсүн деген максатта ошо аларга да ушундай мүмкүнчүлүктөр берилди да. Рахмат. Айжан айым, азыр аябай ушул жакшы таштанды маселеси, ушул экологияга эң негизги зыянын тийгизген маселе боюнча болуп атат. Айтсаңыз, биз албетте коомчулукту көндүрүшүбүз керек да. Асель айым айткандай этап-этабы менен. Анан бүгүнкү күндө биздин коомчулукта
сиздердин коомдук фондуңуздар дагы келечекте кандай иштерди алып барат ушул экологияны сактоо үчүн? Бул баягы эртең өтө турган иштен тышкары. Биздин фонд биз ыктыярчыларбыз. Бизде вообще башка жумушта иштейбиз. Бул биздин патриотик сезим менен маселебиз. Күнсүз вот Венеранын 2 баласы бар, менин 4 балам бар. Биздин жумуштарыбыз көп. Бирок биз түн ичинде сүйлөшөбүз, 12лерде канча киши чыгат экен, каяктан биз мешок табабыз. Бул сөзсүз уже миссия деп коеюн, уже миссиябызды аткарып, көп кишилер биздин фонд менен иштеп, же өзүнүн фонддорун ачып, биз Европейский союз менен жаңы проект жасап атабыз, Жерене деген. Элдер менен 1 жыл проект болот. Бул проект маселеси как раз раздельный сбор мусора иштетелик деп мэриядан 2-3 район менен иштейбиз. Жана мусороперерабатывающий заводдор менен иштешебиз. Просто айтып берсин да, биздин көйгөй мусороперерабатывающий заводдор чыкпайт. Алар официалдуу түрүндө иштегиси келбейт, коркушат, что мисалы налогдор чоңураак болот, же бул айткандай кара алтын көрүнбөйт да, канча килограмм эмелерди Россияга сатат же Казакстанга сатат. Ошондуктан бул чоң жумушту биздин Министерство охраны окружающей среды сөзсүз иштесе, налогалар менен иштесе, элдерге айтып берсе, что ар бир аймактардын мусорун чогултуп, сатсаңар акча кыла аласыңар. Бул акчаны алып, мисалы детская площадка жасаса болот, ошо пластиктен да. То есть көп проекттер жасаса болот. Биз 1 жыл от Жерене проект менен Министерство культуры жана Министерство образования менен, конечно же, аппарат президент менен иштешебиз. Но биздин жумушубуз жөнөкөй, элдер менен иштеп, көрсөтүп, балдарга көрсөтүп, что вот так вот нужно мусор ложить, бияка кагаз коет, бияка пластик деп. Вроде кажется, жөнөкөй эле жумуш, бирок элге дагы где-то, наверное, 10 жыл кетет го, вот именно талкуулуу жумуштар боюнча. Сизден чоң сураныч, бизге жардам берип коюңуз. Анткени ар кандай элдер болот. Бир нерсе, экономика өнүкпөйт. Экология жаман болсо, биздин көлүбүздү сактабасак, туризм өнүкпөйт. Биздин налог кайсы жерден ала албайбыз. Ошондуктан ар бир жараны түшүнүш керек. Не просто күнүмдүк оокатка, эртеңки кандай күн келет, бизге вообще суу келеби бизге, биз акча кайсы жерден таба алабыз? Кыргызстаныбыздын тазалыгын сактасак, бүт экономика система өнүгүп, биз жакшы өлкөдө жашайм деп көп Венера менен жана башка партнерлор менен ушундай аракет кылабыз деп ишенем. Рахмат. Венера айым жана Айжан айым сөз башында айтты, биз биринчи орунду алышыбыз керек депчи. Айтсаңыз, негизи эле эртеңки өтө турган ушул бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүндө кандайдыр бир мамлекеттер менен байланышыңыздар барбы? Же кандайдыр бир уюм барбы? Же болбосо айтып аткан кандайдыр бир конкурстар барбы? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Биз негизи эле баягы 190 мамлекет менен постоянно байланыштабыз. Алардын позитивный опыттарын биз алабыз, иштетип көрөбүз. Быйыл биз академия үчүн жаңылык эмес, бирок биздин молодежь үчүн жаңылык болуп атат. Евразийский кубок чистоты дегенди өткөргөн атабыз. Ошо 16 сентябрда бизде анан Бишкекте, анан Караколдо 2 жерде ошо студенттер менен, колледждин окуучулары менен биргеликте ошол кубокко катышкан жатабыз Кыргызстан. Бирок Кыргызстан биринчи жолу катышып атат. Мурда биз тазалык оюндарын өткөрүп жүргөнбүз Кыргызстанда, анткени биз алардын официалдуу представителибиз академия Кыргызстандагы. Ошол жаңылык болуп, ошол Евразийский кубок болуп атат. Албетте биздин мамлекет коомубуз чыгып, ошол жеңишке жетебиз деп мен толук ишенем. Асель айым, айтсаңыз, сизге мындай суроо бергим келип жатат. Бүгүнкү күндө коомчулукта тазалыкты сактап калуу экологияга зыян келтирген көйгөйлөрдүн бири бул кыш мезгилиндеги шаардын абасы. Албетте бул көйгөйдү да чечиш керек. Ошол эле көмүрлөрдү жагууда көп көйгөйлөр жаралып атат. Айтсаңыз, бул маселе менен бүгүнкү күндө биз кантип күрөшсөк болот? Бүгүн ушул сиздердин министрлик тараптан кышка кандай даярдыктарды көрүп жатат? Бул багыт боюнча биздин министрликтен башка башкармалык иш жүргүзүп жатат. Аба чыгындысын, атмосфералык абаны коргоо боюнча
алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Себеби деген буга деген кызыктар администрация, президенттин администрациясы алардын тапшырмасы менен эме комплекстүү план иштелип чыккан. Атайын жумушчу топ түзүлүп, жумушчу топ ар бир өздөрүнүн жанагындай жетекчиликтери менен гана, анан жана жардамчы кызматкерлери менен чогуу ошо тиешелүү министрликтер, тиешелүү ведомстволор менен чоң комплекстүү план иштетип, жанагы Акылбек Үсөнбековичтин өзүнүн жеке көзөмөлүндө бул комиссия иштеп жатат. Алардын бири болуп, бул жанагындай биздин министрлик тарабынан айтсам, бизде жанагы көмүрдүн сапатын мурда текшерилчү эмес да, бизде мындай тиешелүү лаборатория жок эле да. Азыркы күндө биз жакшы жаңылык болуп, жанагындай лабораториябыз ачылып, көмүрдүн сапатын текшерүү, ошол аккредитация алып, ошол боюнча иш жүргүзүлүп атат. Андан тышкары жанагындай эл аралык донорлордун жардамы менен биздин жанагы автотранспорттон чыккан түтүндөрдүн текшерүүчү атайын газ анализаторлор алынып, биздин бардык башкармалыктын, министрликтин башка аймактагы башкармалыктарына таратылып берилип, окуулар жүргүзүлүүдө. Ар бир ошо биздин ошол эле жана гаилер менен чогуу иш алып барып жатууда да. Ушундай жанагындай түтүнү барларды аларга чектөө киргизип, эгер эме нормадан ашып атса да, жана СО норма деп коет, ошону ашса, аларга чоң штрафтар киргизилип атат укук бузуу кодексине. Андан тышкары эл менен жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен иш жүргүзүлүп атат. Себеби деген ар бир жарандын үйүнө барып биз текшере албайбыз, биздин андай укугубуз жок да. Жөн гана түшүндүрүү иштери менен, ошол жана мэриянын кызматкерлери менен, анан жанагы ошолор менен чогуу биргеликте барып иштерди жүргүзүп, жанагындай таштандыларды жакпагыла, текстиль отходдордун калдыктарын жакпагыла, шиналарды жакпагыла, аларда ушундай улуу выбростарды, чыгындыларды чыгарат да, ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат да. Эми жана юридикалык жактарга болсо, аларды жана предписание штраф салып, ошого чейин ошол иштер биз баягы өзүбүздүн компетенциябыздын чегинде иштер жүрүп жатат да. Асель айым, чоң рахмат. Айжан айым, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна бүтөрүнө бир нече мүнөттөр калды. Сизден бир сураныч, кыскача ушул көрүп жаткан көрүүчүлөрдү эртеңки боло турган бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнө кыскача чакырык кылып койсоңуз. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарды эртеңки дүйнөлүк тазалык күнүнө чакырабыз. Сизден чоң сураныч, жашаган жериңизди тазалап койгула, биринчи фотография алып коюңуз, мындай кир болду, анан мен тазаладым деп, анан биздин Экодеми фондко жиберсеңиз, биз сөзсүз сыймыктанып биринчи орун алайлык деп сизден чоң сураныч. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти. Бүгүн студиябызга келип, ошол коомдун көйгөйүн арттырып келген ушул экология маселесине талкуу кылып бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул эртең өтө турган бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнө ар бириңиздерди чакырабыз. Себеби коом, мамлекетибиз ар бирибизге керек жана келечек муунга таза ойдон өткөзүп беришибиз керек. Эмки эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.